Сабира апа өмүр бою мектепте иштеп пенсияга чыккан. Азыр болгон эрмеги короодогу гүлдөр жана небере чөбөрөнү карап үйдө отурат. Сабира апа Адахан Мадумаровдун класс жетекчиси. Окуучусу тууралуу ал бала кезинен эле зирек, билимге умтулган, өтө тартиптүү бала болчу дейт. Адахан жөнүндө айта берсем, бир китеп, бирок бир китеп кылып топтоштуруш азыр мен үчүн кыйын. Адаханды 74-жылы 4-класстан окута баштаганмын. Адахан кичинесинен эле бир өзүнчө бир бөлөк зат, бөлөкчө бала болчу. Аны мен силерге жөн эле мактагым келбейт. Баягы класста бир 12-13 ударник, отличник балдардын ичинде дагы өзүнчө өзгөчөлөнгөн бала эле. Анан класстын ичинде бир 2-3 тентек балдар болот эле. Ушу тентек балдарды Адахан жолго салат эле. Мен ушунчалык ыраазы болот элем. Баягы класс жетекчи болгон үчүн мага чоң жардам берет экен да. Эми ойлосом чоң жардам берет экен. Уурулук кылган балдардын уурулугун билинтирбей ачып, секин мага көрсөтүп коет эле. Анан мен да артынан түссөм керек, баягы уурулугун билип алып, анан аны экинчи уурулук кылбай турган кылат элек. Ошол бала маалында каракылды как жарган түз бала эле да. Бул жалганды айтпайт эле. Бирөө жалган этсе, жалганын акырын чакырып коет эле. Ушундай бала эле, Кудай берген бала болчу. Мага азыркы сүйлөп аткандары, азыркы неме болгондору мага тааныштай. Жат кишидей эмес. Себеби ал бала маалында ошондой өскөн. Атасы ошондой түз киши болчу. Атасы ошондой жалган айтпаган. Ушундай киши эле. Баягы атаны карып бала өсөт экен да. Короодо эски сөрү, жашылча жемиш үчүн чакан бакча, мал сарай. Бул Адахан Мадумаров төрөлүү өскөн үй. Айылдагы үйлөрдөн эч нерсеси менен деле өзгөчөлөнбөйт. Ал гана эмес, Адахан Мадумаров студент кезинде салган сарай ошол бойдон турат. Ушул сарайды ошол киши өз колу менен курган. Мына бул фундаментиден баштап крышасына чейин баарыны өзү колунан өткөргөн. Ошол 2-курста каникулда жүргөндө келип, каникул ичи ушуну бүтүрүп берип кеткен. Анан ошол жашынан эле чарбага кызыкчу эле. Чарба, мал, коён, көгүчкөн баккан, тооктордун түрдүү породаларını баккан. Мына ол тооктордун Дакан деген породасы бар, ошого кызыкчу. Ушул кишинин немесине багып мен дагы ошонун жолун жолдоп, тооктордун ушундай кылдарыны неме кыламын, багып. Адахан Мадумаров 8 бир туугандын экинчиси. Көптөр чоң кызматтарда турганда атасынын үйүн укмуш кылып койсо керек деп, заңгыраган хан сарай элестетишет дейт. Ата конушун салт боюнча ээлеп калган үйдүн эң кенжеси Абдусатар Мадумаров. Бир адам көрүп сүйлөйт, 1000 адам көрбөй сүйлөйт дегендей, мына ол жерге келип кеткендер деле болду кызыктарлар. Алар кандай ой менен келип аттылар өздөрүнө эми ал. Келип көрүшүп, жөнөкөй эле үйдө жашайт экенсиңер го. Анан эмнеге мынтип айтат, особняк деп айтышат деп. Биздин особняк ушул өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул эл катары эле. Эл катары эле жашайбыз, Кудайга шүгүр. Биз ушул үйдө төрөлгөнбүз барыбыз 8 тең. Атам раматылык мугалим болчу. Бир мектепте ошол такай ошол биздин ал убакта Куршап мектеби эле, азыркы Бектемиров болуп калды. Ошол жерде иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Кимсанбай ажы пенсияга чыккандан кийин айылдын кире беришинен какыраган таштак жерди алып, ал жердин ташын терип, топурак ташып келип, баг отургузган. Четине өзү демөөрчү таап, ушул мечитти курдурган. Ал кезде өлкөдө мечит азыркыдай көп эмес эле. Кимсанбай ажы намаз окуу үчүн токтогон жолоочуларга кумган менен суу даярдап, өмүрүнүн акырына чейин ушул мечитте кызмат кылды. Siz mamleketlik birlikte
экинчи адам болуп турган кезде мен бир жолу өзгөндөн өтүп калдым. Адахам Кемсанбаевич. Пешин намазы келип калган экен. Бир мечитке токтоп намаз окуп алайын дедим. Жана эшиктин алдында бир аксакал чөгүнгө даратка суу камдап жүрүптүр. Билесизби ким? Раматылык сиздин атаңыз. Кимсанбаева. Катардагы жөнөкөй адамдарга, намазга келип аткан адамдарга мамлекеттик катчынын атасы даратка суу камдап жүрөт. Соолуп жылуучу. Сиз атаңыздан эмнени алдыңыз? Мен көп эле жолу суроо берилген учурларда ушундай жооп берем. Мен атам, мен устатым. Биринчи кезекте мен устатым. Мендеги бүтүндөй жакшы нерселер болгон болсо бул атам менен энемдик. Андан кийин калганда агайым менен эжекелеримдик. Мендеги жаман нерселердин баары өзүмдүн терс кыялым. Өзүмдүк. Жакшынын баары атам менен энемдики, элдики, жамандын баары өзүмдүк, тилекке каршы. Мен ушул атамды азыр рахмат сизге айтып калдыңыз. Мына ошо киши менен көп эле жанагы жумуш иштери менен барып калганда, башта депутат болуп жүргөндө, көптөгөн депутаттар менен чогуу барып калганыбызда тизесине чейин былай кечип, ошол жерде күрүч айдап, таш терип жүргөнүн көрүп, мага көптөгөн кишилер, депутаттар айткан. Ушул жерде иштетпей эле койбойсуңбу деп. Атаңды иштетпей эле койбойсуң. Эми уятко атаң ушундай болуп карачы. Кетмен көтөрүп жүргөнүн карачы деп. Эмне үчүн мен уялышым керек? Мен эмне үчүн уялышым керек? Ал киши өмүр бою мектепте мугалим болуп иштеди да, пенсияга чыккандан кийин мугалим болуп иштеп жүргөндө да колунан кетмен түшчү эмес. Дыйканчылык. Биз өз оокатыбызды өзүбүз кылчубуз. Ошондуктан өз эмгеги менен жасап аткандан кийин биринчиден ажыга барам деп ошол жердин баарын ташын терип кийин мага айтты. Бир 70 тележка таш тердим деп. 70 араба. Араба. Чоң трактор менен ушул таш болгон жерде ушуну алып тердим. Эме прицеппи? Прицеп. 70 прицеп таш. Таш. Ошол баарын терип, баягы сууну агызып, ошол суу менен кошо келген кумдардан жер топтоп, ошол жерге дыйканчылык кылып, анан биринчи ажыга кетип баратканда мен ата, мына ажыга баратасыз, ушуга чай ичип коюңуз десем албай койгон. Анан мен дагы бир жакын жигит ошо атамды алып барып, баягы жерге акчасын төгүп атканда $100 жетпей калган экен, $50 жетпей калган экен. Мына Айшата деп $100 бере койсо албай түртүп коюп, жанындагы өзү менен чогуу бараткан бир кишиден алыптыр. Анан ал өтө капа болуп, сыртка чыгып алып, менден албай тиги кишиден алдыңыз десе, балам, сенден алсам, кайра кайтарып берип атканда албай коюп мени уят кыласың. Бул кишиден аманатка алдым, алып келип кайтарып алдым. Мен үйдөн чыккандан баштап канча күн Аллах насип кылган болсо, зиярат жасап, ажылыкты бүтүрүп, кайра үйүмө киргенге чейин бир күкүм нан маңдай теримсиз табылган акчадан оозума салбашым керек деп. Аллаху акбар. Мына ушул принцип менен кетти. Экинчи жолку кеткенде да ушул принциби менен кетти. Улам билесиз, октябрда күн аябай сууп калат. Ошол мезгилде да мастычан болуп алып, жанагы шалын кургатат эле. Өзү кечип жүрүп, күн тийген жакка кечип жүрүп. Ошондуктан мен атамдан нени алдым? Биринчи кезекте мына ушундай Менет кештик. Биринчи кезекте ушундай менет жасап, бардык тапканымды, балам, мен ушундай болуп калганда айтчу эле, балам, мына жетекчи болуп атасыңар, башка болуп атасыңар, мунага чай ичип коюңуз, балдарыңызга кичине белек алып койдум эле десе, ошону алып келип неберелеримдин оозуна салба дейчү. Неберелердин оозуна салба. Анан кантип ушундай атанын тарбиясын көргөн адам мамлекетке кыянаттык кылып, жерин берип чыккынчылык кылат деген суроо туулат. Ыргыткан ташы өргө кулап турган кезинде да кызматынан аша чабып, тууган уругун саясатка аралаштырып, кызматтан көтөрмөлөгөн эмес. Болбосо жогоруда айтылгандай мамлекетте экинчи киши болгон. Бул кишинин бизге пайдасы тийип, же бир жерге жылдырып коеюн, колунан келип турганда бир жерге көтөрүп коеюн, жөлөп коеюн деген сөз такыр болгон эмес.
аны эл журт деле билет, мен менен бирге кызмат кылгандар деле билет. Ал киши наоборот айтчу эле, эгер жумушуңда жүрүп нарушение кылып мыйзам бузуулар болгон болсо, министриңдин жообуну күтпөй өз арызыңды жазып кеткин деп ушундай көп айтат эле ал киши. Ал кишинин пайдасынан көрө зыяны көбүрөөк дейди бизге. Себеби фамилия Мадумаров. Ушул киши саясатка 28 жашынан кирген болсо, ошол 28 жашынан бери ушундай бир мүнөздө келейтат. Эгер колуңдан келсе, өзү жумушуңа жараша кайсыл кызмат болбосун көтөрөт. Мен бирөөгө бир ооз айтпайм. Менен даже күтпөгүлө андай нерсени деп көп айтат эле бул киши. Адахан Мадумаровдун балалыгы Өзбекстанга өтүп кеткен Кемпироват суу сактагычынын жээгинде талаачылык кылып мал кайтарып жүрүп өткөн. Суу сактагыч кетип атканда биринчилерден болуп, чырылдап чыкканы дагы ушундан. Тилекке каршы көкүрөгүнөн чыккан кыйкырыгы элге жеткен жок. Суу сактагычтын жээгинде өткөн жыйында кайдыгерликти көрүп, сыздап кеткени көпчүлүктүн эсинде болсо керек. Эгер ушул жерде Кемпироваттын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суулун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ бир учур мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Алатой антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпироваттын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып түшсүн менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат. Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына бул жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбойын. 65 жылдан баштап бардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпироват курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөөлүү экен, Сүйүнбаев күнөөлүү экен, Разаков күнөөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000-ден 1 жасай албайт азыркылар. Мен айыл кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бол. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, а деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбай канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиңер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпироват кете берсинби деп. Ошолор чечеби Кемпироват. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршав айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршав айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп, 20-тен каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп, 17синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ошол жерде. Кимге болбосун чындыкты, кемчиликтерди ушинтип бетке айткандыгы менен бу киши бийликтегилерге жаккан эмес, жана жакпайт дагы.
Кимдир бирөөгө Мадумаров ыңгайсыз, эч нерсени жактырбаган адам. Көпчүлүккө болсо ал чындыктын, адилеттиктин, мыйзамдуулуктун символу. Канча жыл саясатта жүрсө да Акаевден тартып, бардык президенттерге механизм сизге дайым колун көкүрөгүнө алып 4 макул деген кишиден чочулаңыз, Аскар Акаев. Ушул кишилерден чочулаңыз. Жок, моңда эмес, мындай болсо туурураак болот экен деп өзүнүн пикирин айтып койгон кишини колдон келсе сиз жакындатыңыз. Себеп философиянын закону ушундай да, противоречие болгон жерде гана прогресс болот. Баары эле куплап деп турган жерден көргөнбүз эмнеге келгенин. Мен сиздерди түшүнөм. Бүгүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, бир үй бүлөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп атканыңарды түшүнөм. Баштагы КГБ менен азыркы СМБны салыштырбаңыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар. Себеп КГБ это работало в интересах государства. Интересах государства. А сейчас СМБ работает в интересах бизнеса одной кучки. И занимается устранением тех людей, которые рано или поздно будут выступать и высказывать свою позицию, свое мнение. Эми атып саласыңар. Түгелбай казактын жакшы ыры бар. Душман деп мени аткандарга, саткандаргалар, дуалга такап аткандаргалар деп. Мен дагы сиздердей кылып мактай алам, көкөлөт алам. Бирок ачуу чындык андан кымбатыраак турат. Канткенде биз баягы акчаны таразага салган эмес, интеллектуалдык аң сезимди таразага салган, Алтай Асылханович айтып аткан акылды аң сезимди, Медеш Шеримкулович айтып аткан мамлекеттүүлүктү таразага салган инсандар качан келет Кыргызда? Аны караган эч ким жок. Эмнеге? Себеби аны караш үчүн баш керек да. Аны түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул биржа. Муну өкмөттү колдоп бер десе колдоп берет. 3 күн өткөндөн кийин кокуй жаңылып калыптырбыз, муну кетириш керек экен десе, дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Ушул өкмөт. Биз Аскар Акаевдин мезгилинде нааразы болуп жүрүптүрбүз. Чөнтөк парламент болуп калды, юридический отделге айланып калды деп. Биз ошондо ар бир министрди керек болсо өткөрбөй коет элек. Эмнеге? Программасы жакпайт эле. Бүгүн мени кечирип коесуздар, өкмөт башчыңардан баштап вице-премьериңиз бирөөсүн да тааныбайсыз. Акыры бу кишинин айткандарын мезгил далилдедиби? Далилдеди. Бакиевдин командасында иштеп, ошолор менен табакташ болуп келген деген дагы кептер айтылып келет. Бирок Бакиевдин туугандары, балдары мамлекеттик иштерге аралашып, бийликте тартип кете баштаганда айтчу сөзүн айтып, кызматын тапшырып кеткен. Бакиевге ачык каршы чыкканын, кийин анын тегерегинде жүргөндөр айтып жүрүштү. 2010-жылы август айы мен анда шайлоо шарапатыны Токтогул районунда жүргөм. Анан Элмирза Сатыбалдиев кокусунан Бишкекте ошко кетип бараткан жеринен токтоп, бир 5-6 саат жолугуп сүйлөшүп калдык. Ал киши Бек Боруев менен абдан мамиле жакшы экен. Анан ошол сөзүн чыгып отуруп, анан айтып калды мага. Токтосун, сиздин досуңуздун, Адаң Исамбаевдин батырлыгы бул коркпогону деп, кыйындыгы. Себеби дегенде ал киште биз деле билим алдык, биз деле чоң кызматта иштедик. Мына мен башкы прокурор, андан кийин мамлекеттик кеңешчи дегендей. Бир жолу Коромбек Салиевич өзүнүн аппараттык жыйын өткөрүп аткан дейт. Ал жерде мен да бармын, жанагыл ким эле Үсөнов, Данияр, Маливаная, башкалардын баардыгы чогулуп аппараттык жыйын дейт. Анан ошол жерден Данияр Үсөнов айтып калды дейт. Коромбек Салиевич, мынакей сиздин коопсуздук кеңештин секретары Мадумаров коррупция болуп көрбөгөндө гүлдөп атат деп элге сайрап атат. Дегенде Коромбек Салиевич айтты дейт. Чакырылачы деп. Анан бир кезде Адаң Исамбаевич кирди. Киргенде эле шарт эле ошол жерден Коромбек Салиевич катуу баштады дейт сөздү. Сен аяктан көрүп атасың. Кимдир айтып атат сага? Анан бир 15-20 мүнөттөн кийин Мадумаровдун жообу мындай болду дейт. Коромбек Салиевич, мен сизге бирер кеңешим анан жардамым деп. Эгерде сиз бүгүн бир туугандарыңызды жумуштан кетирип, бала чагаңызды жумуштан кетирип, тазаланып калбасаңыз, сизди Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Анан айтат, мен жүрөгүм шуу дейт дейт. Себеби дегенде бир жыл мурун эле бир жыл жетелеп болуш дейт. Садыркулов бар эмеспи, аял каза болуп калган. Ошонун тагдыры көзүм элестеди дейт. Ушу айтты да, Адахан акем кандай болот болду экен тагдыры деп. Ичимен эми баардыгы бир чогуш чечкенден кийин
бир райондон болгондон кийин деп айтып берди. Анан бир кезде Мадумаров кайрылып алып чыгып баратат дейт. Анан эшикке жетейин деп калганда Куронбек Салиевич айтты дейт, Мадумаров деп. Анан Адам Исамович кайрылып туруп айтты дейт, Куронбек Салиевич, сиз ушул ак үйдө олтурганда мен экинчи кирбеймин деп. Анан айтып атпайбы, муну ким айтат деди да, өзү. Баатыр айтат дейт. Анан мен тамашалап койдум. Баатыр эмес дедим. Абири таза, колу таза адам айтат. Себеби дегенде баягы алдым жуттумга кошулган коррупционерди бир баста дедим, эмесин жүрөгүнүн үчүн алып койсо болот. Себеби дегенде абири таза эмес да. Ал кишинин тазалыгынан гана ушунду коркпой айткан деген кеп менен экөөбүздүн сөзүбүз бүттү. Мында да айтканы дал келип, бир жыл айланбай Бакиев тактан кулап, бозгун президент атка конду. Мадумаров Адахан Кимчанбаевич. Ооз көптүргөн 30 жыл бийликте жүрүп, Мадумаров эмне кылып койгон деген айыптоолор айтылып жатат. Эсептей келсек, 4 чакырылышта депутат болуп белгилүү себептерден улам алардын баарында толук мөөнөт отурган эмес. Жарым жыл төрага, аткаруу бийлигинде да жарым жыл болгон. Мамлекеттик катчы, коопсуздук кеңешинин катчысы болуп болгону 1 жылдан отурган. Баарын кошкондо 13 жыл иштеген. Акыркы парламенттик шайлоого чейин 12 жыл кызматы жок эле бийликке оппозиция болуп келди. 30 жыл саясатта десе, ушул убакыттын баары бийликте болгон деген туура эмес. Мен 90-жылдан бери саясатта жүрсөм, ал 95-жылдан бери саясатта жүрөт. Мен ушул кезге чейин эме ар кандай, мен бир эмес 3 жолу түрмөгө түштүм. Ал бирде жолу түшпөй жүрөт. Эми түшпөсүн. Бирок мен ушул кезге чейин парламентте жүрдүм да. Парламенттик оппозиция болуп жүрдүм. Мадумаров 2005-жылдан баштап парламентте жок. Акыркы 10 жылдан бийликте жок да. Акыркы 10 жылда ал мындай парламенттик эмес, мындай көчөдө оппозиция болуп жүрдү да. Анан парламентке мындай өтүп келди. Эми андай адамдар аз. Парламентте жүрүп эптеп мындай өтүп келсең болот. Анткени эл көрөт, эл менен иштеп. Анан 10 жыл танапсыз болуп сыртта калып, мындай кайра өтүп келиш кыйын да. Анан өтүп келгендин сыры эми ушул элдин бир бөлүгүнүн оюн ачык айтат. Сөзүндө турат. Мисалы анын көп көз караштары мен туура эмес деп эсептеп колдобойм, бирок ал ушул каккан казыктай болуп өзү айтмакчы ошол сөзүндө турат. Эми ошону жактырган, ошону колдогон шайлоочулар бар. Ошон үчүн ал парламентке келди. Ал эл менен дагы бийлик да баарыбыз мындай эсептешибиз керек. Мадумаров бул бүгүнкү саясий реалдуулук. Андан качып кутула албайсың да. Мадумаров жакпаса да ал жок деп айта албайсың. Ал бар. Анткени анын артында 100 000, минимум 100 000 адам, активдүү адам, жөнөкөй адам эмес, активдүү адам турат. Бир активдүү адам 10 пассивдүү адамга ашыкча артыкчылык кылат, күчтүүлүк кылат да. Баса, азыр эки тизгин бир чылбырды кармап отургандар камалып кеткенде да, азыр бийликтегилерди этектегендер тилин тиштеп жүргөндө, акыйкатсыз кармалгандарын ачык айтып, коргоп чыккан. Булар 7-чи кабатта кирген жок. Ак үйдүн бир терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы бийликти басып алды булар? Бийлик бүгүн кайсы жерде? Бийлик өздөрү айткандай жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште. Биз менен Ахмат Келдибекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1-ге чейин түндө сүйлөшүп отурдук. Мына ошол жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол Ата Журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече менен Ахмат Келдибекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Biz uşol Baatır enелер барды көз жашын төгүп, могул жерде өлтүрүшат. Мына ошол эрелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол
Boşboğundukka, Kuday kalasa boşboğundukka. Bugün erken Dağın geçisine söz verdi. Bugün erken ошол бардык аракетти жасап чыгарганга биз аракет кылабыз. Кудай кааласа. Эми азыр ким жаман? Мадумаров жаман. Башкаларчылап ар бир келген бийликке жакшы көрүнүп, айрымдардай жалпаңдап жүрө берсе болот беле? Албетте болмок. Бирок ага анын мүнөзү, ою, принциптери жол бербейт. Кемчиликтер болсо көзгө сайып айтып, дечүсүн деп келгени үчүн ал ыңгайсыз Мадумаров. Күндүз кечке короодогу малды карап, очокко от жагып, тамак жасоо айылда кадыресе көрүнүш. Жашы 75-тен ашкан Бүбү Айша апа тынч отура албай келини менен жарышып, анча-мынча үй оокаттарын өзү кылып коет. Бүбү Айша апа Мадумаровдун тээ илгертен колдоочусу. Кесиби боюнча мугалим. Бүбү Айша апа Мадумаров сын айтканда эле билет. Өзү эмне кылып коюптур деген сөздөргө жинигелерин айтат. Бир эле мисал, мугалимдер айлыгыбызды ала албай калганда, ушул Мадумаров чечип бербеди беле дейт. Биз айлык ала албай өтө айлык ала албай зар болуп кеткенбиз. Картошка берет эле, пияз берет эле, ал аскагансып арак берет эле. Жаныбыз ачып, баягы көчөдө ичип жүргөндөр, мен анан төлөйм, берип тур деп арагыбызды алып ичип алып төлөбөй коет эле. Ушунчалык утулат элек. Эмне кыласың, урасың, эмне кыласың? Арабызды ичип пулубузду ала албай калдык мына ушул малга чейин эле. Мына ушундай кыйналып жүргөн учурда Адахан мырза айлык менен төлөнсүн, мугалимдердин айлыгы арак менен эмес, айлык менен төлөнсүн деп өтө катуу айткан. Законго киргизген. Анан кийин биз айлык алып калдык. Ошондо биз айлабызды таппай калганбыз. Мугалимдикти ошол учурда көбү таштап берген. 70-ке чыкканда доктурдан бекер дарыланууду чыгарган. Азыр иштеп атат бул. Кече мен азыр 75-те дедим го, больницада жаттым, больницага төлөбөй дарыланып чыктым. 5 жашка чейинки бала бекер дарылансын деген законду киргизген. Мектепке жыл сайын ремонтта акча чогулткан. Ата-энелер акча чогултуп мектепте ремонт болот эле. Муну токтотту. Мектептеги китептерди анан кийин балдарга ысык тамакты Адахан мырза ушуну ишке киргизген. 4 жашка чейинки балдар тамактансын деп. Анан кийин айлык алганда 12 налогчу келет эле. Айлык келгенде катар столго отурат эле. Айлыкты алып алып, баягыга төлөп чыгып, ошо момент кармашат эле да, өкмөттөн келип отурушат эле кадимкидей. Анан ошол 12 налогчуну азыр бир эле соцфондко келтирип койгон. Жердин налогун төлөйбүз, соцфонддун налогун төлөйбүз. Мында кандай жыргалчылык болгон бизге. Ушунчалык сүйүнгөнбүз. Баякылар тамагыңан булуп туруп алат эле да, иштеген айлыгыңдын алдын алмайынча алар мына ушундай бересин деп өтө кысымга калган мугалимдер. Мына ушул закондорду киргизген. Эл журт ушул баланы барктап алыш керек, барктап алгыла. Буга жетей турган депутат, алдыга түшө турган депутат жок. Азыркы депутаттар бардыгы жасалма. Анан жанагыдай сатылма депутаттар. Ошентип келген. Бул шайлоолордо өз күчү менен 1 сом таратпайт. 1 сом таратпайт. Өз күчү менен, билими менен, өзүнүн билими менен ошол жерге жеткен бала. Мадумаров кылганын эч убакта айтып, мактанбагандыктан анын эмгектерин эч ким билбейт. Ал мамлекеттин чөнтөгүнө кол салбай, бир туугандары менен өз каражаттарына айылга жардамын берип келгенин жердештери жакшы билет. Мисалга, чоң атасынын айылы Кызыл Октябрга салынган бул мечиттин чатырына акча жетпей, апасы колундагы билерик, зер буюмдарын саттырып бүтүрүшкөн. Негизи чоң саясатчы үчүн аны кылган, муну кылган деп айтуу дагы уят экен. Бирок эмне кылып коюптур деп асыла бергендерге акыры жооп болуш керек го дешет Мадумаровдун жердештери. Мен чыгарган мыйзамдарын айтпай эле коеюн. Көптөгөн мыйзамдарды чыгарган.
ал эл үчүн пайдасы иштеп атат. Ошол керек болсо азыр ошол эл үчүн пайдасы болгон мыйзамдарды бурмалап, жок кылып, кайра башкадан иштетип атышат элдин зыянына. Алар жөнүндө айтпай эле коеюн эми. Мен өзүм ушул жерде жашаган инсан катары бир эле элге тийгизген пайдасын айтып кетейин. Ошол биздин мына Жаман Адыр деген адырыбыз бар бул жакта. Биздин айылыбыз деле эмес, бул жакта 5-6 айылды багат, мындайча айтканда. Бизди байланыштырган бир эле жалгыз көпүрөбүз бар мына жерде. Мына жерде Ничке деп коебуз. Ничке бул барып компроматка куят. Ушул жерде байланыштырган бир эле көпүрөбүз бар. Ушул көпүрөбүз көп жыл оңдоп көрдүк. Ошо депутат болом дегендер дагы оңдоп көрүштү. Бирок натыйжа чыкпагандан акыры элибиз ошо Атакан Кимсанбаевичке кайрылганбыз. Албетте бул киши билесиздер туура адам. Өзүн чөнтөгүдөн эмес, албетте. Мамлекеттик бюджеттен ошо каржылап ушул жерди жакшы кылып капитальный ремонттон өткөрүп берген. Бирок азыркы учурда акыбал өтө начар. Азыр бул көпүрөнү тээ кырда турган Жээнбековдордун кыш заводу талкалап өттү. Оңдогон жолдор дагы талкаланды. Кезинде айылдын активдүү аксакалдарынын бири Рахман ата Мадумаровдун элге айтылбаган эмгектери чоң дейт. Ошол эле жолдор, айылдарды көрктөндүрүү, мектептердин курулушу сыяктуу иштери көп. Бул саясаттан такталган саясий ишмер. Булдай ишмерлер Разаковдор дегенден болгон, Масалиев болгон. Bunun бардык пландары, кылган иштери туура келген. Ар бир айылдарда же башка мероприятия чогулуштарда да өзү туура саясат жүргүзгөн. Сессияларда туура маселелерди көтөрүп аткан. Маселелерди көтөргөндө баягы сабатсыздар да иштеп атты да, баягы министрлер. Эчтеген билбейт. Ошон рабочылар жөнөкөй эле баягы бүткөн адамдардай эле сезилип атты да. Бир да жооп бере албайт. Конкретный жооп, практикалык жооп. Ар бир айткан замечанияларга алар туура кабыл алат да. Министрлер, алем президент дагы, баягы СМБнин жетекчиси Ташиев дагы бунун айткандарын кыла албай жатат. Колдобой жатат. Аны туура эмес элдердин арасында жүргөн иштерини да колдобой жатканда себеби алардын авторитети кетет. Ошон үчүн буну колдобойт. Кызыл Октябрь айылы Кыргызстандагы уникалдуу айылдардын бири. Уникалдуулук эмнеде? Кичинекей чакан айылдан бир эмес, 2 Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мамасалы Тешебаев жана Осмон Жакыпов. 2 баатырдын айкелин айылынын кире беришине эч жерде иштебеген Мадумаров эч кимге жар салбай эле тургузуп койгон. Азыр бул эстеликтин тегерек чети айыл өкмөт тарабынан каралбай жатат. Өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт деген Мадумаров көлдүн жээгиндеги Рухордогода Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов жана Баялы Исакеевтердин эстелигин тургузган. Анда да эч кимге жар салбай эле улуу инсандардын урпактарын чакырып ачылышын кылган. Он еще говорил, в дневнике писал: нельзя, можно обмануть народ на время. Некоторых можно обмануть навсегда. Но всех навсегда обманывать нельзя. Огромное спасибо, Атакан Кимсанбаевич, за то, что вы сегодня всем устроителям, кто принимал участие. Но, извините, я расстраиваюсь и говорить мне трудно, но я низко кланяюсь всем, кто сегодня вот это вот нам преподнес. Мадумаров деле чоң кызматтарды аркалап турганда мамлекеттин акчасына
башкалардай мындан укмуш нерселерди жасап кое алат беле. Укмуштарды кылып коймок. Бирок бул киши элдин акысын, мамлекеттин чөнтөгүнө колун салган адам эмес. Адахан Мадумаров Кыргызстанда эле эмес, постсоветтик мейкиндикте чоң калибрдеги саясатчы. Саясатчы десе азыр акчалуу, анан бакырып сүйлөп койгон кишини айтып калдык. Бирок саясатчы таза, бизнесменен эмес, саясат менен гана алектенген киши болушу керек. Саясатта ар ким ар кандай түшүнөт. Кээдер айтат, саясатта тазалык болбойт дейт. Саясатта дайыма эле кызыкчылык үстөмдүк кылат, анан достчулук болбойт. Булардын баары калп. Саясат деген бул жашоонун өзү. Саясат деген бул күрөш. Саясат деген бул жашоодогу баалуулуктарыңдын, ошолордун туруктуу бир кандайдыр бир деңгээлде кармап туруунун бир жолдору. Саясат деген бул кесип. Анан буга сырттан келип кирип калып эле, баягы маселен сокур ишегине операция кыла албаган киши колуна скальпелди кармап алып кирип кеткен болсо, анда киши өлөт. Ошол сыяктуу эле саясаттан түшүнүгү жок инсандар келип саясат менен алек болгондо, саясаттын ашмалтайын чыгарышат. Саясат бул жоопкерчилик. Саясат бул интеллект. Саясат бул акыл эс. Биз дээрлик ушул 90-га жакындап калган Турдакын Усубалиевич менен 70 жаштагы Абсамат Масалиевич менен депутат болуп олтурдук. Ушул Абсамат Масалиевич менен Турдакын Усубалиевичтин экөөнүн акылын, экөөнүн тажрыйбасын бизге окшогон 35-30дагы жигиттердин 60-ын коюп койсоң, ал экөөнө жетпейт. Жетпейт. Орустар айтат го, бир таяк жеген кишиге 10 таяк жебегенди алмаштырабыз деп. Туура? Бир таяк жеген кишиге 10 таяк жей электи алмаштырабыз дейт. Бул не деген сөз? Бул тумшугу ташка тийип, турмуштан бир сабак албаган киши, ал арзан деген сөз. Эмне үчүн жылгалардан түшкөн сууну дагы кымыз ичкенден кийин болобу, шорпо ичкенден кийин болобу иче берет. Бышкан суу деп. Таштан ташка, аскадан аскага урулуп, кагылып келип, суу өзүнүн керемет касиетине жетет экен. Бээнин сүтүн дагы момундай эле кылып куюп, чаначка куюп коюп койсоң, ал бир аз тургандан кийин бузулат. Аны эми үчүн бишкек менен кагат. Эми үчүн ошону сабайт. Бышырат. Ошол сыяктуу эле турмушта дагы адам өйдө туруп, кулап, ыйлап, күлүп, тоңуп, тердеп, ач калып, ток калып, уйкуга тоюп, уйкусуз калып, мүдүрүлүп, кайра кулап, кайра туруп, мына ошондой болгон баскычтарды басып өткөндөн кийин адам өзүнүн адамдыгын түшүнөт. Адам жаш кезде эч качан суроо койбойт. Мен киммин деген суроону койбойт. Адам жаш кезде, тажрыйбасы жок кезде, мен эмне үчүн бул дүйнөгө келдим деген суроону койбойт. Мени жараткан эмне үчүн жаратты деген суроону койбойт. Адам ушул суроолорду берип баштайт качан? 40-50ден өткөндөн кийин.